Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмөндөрү. Сиздер менен биз бүгүн араб тил сабактарын улайбыз. Сиздер менен такаллум китебин окуп атканбыз. Такаллум китебинин биринчи бөлүмүнө киришебиз. Ал-вахдатул ула. Араб тилинде бөлүмдү ал-вахда дейт. Ал-ула дегени бул биринчи дегени. Ал-вахдатул ула дегени биринчи бөлүм дегени. Анда эмесе биринчи бөлүмдүн темасы бул ат-тааруф, таанышуу. Араб тилинде таанышууну ат-тааруф деп аташат. Анда эмесе биз ошол таанышуу сөздөрүн жана диалогторун сиздер менен үйрөнөбүз. Кеттик. Бисмилла. Мында сиздер китептин кийинки бетин ача турган болсоңуздар, бул жерде сүрөт турат жана сүрөттөрдө түрлүү диалогтор турат. Ошол таанышууга тиешелүү. Анда эмесе биринчи сүрөттө карай турган болсок, ал жерде ассаламу алейкум ва алейкум ассалам деген диалог турат. Арабтар, мусулман калкы мына ошол саламдашуу менен саламдашышат. Ассаламу алейкум деп. Бул деген сага Аллахтын тынчтыгы болсун. Ва алейкум ассалам, сага да Аллахтын тынчтыгы болсун дегендей. Аны эмесе экинчи сүрөттү карай турган болсок, экинчи сүрөттө сабахул хайр деп турат. Анан ага жооп катары сабахун нур деген турат. Бул дегени сабахул хайр дегени кутман таң дегени катары. Мисалы үчүн сабахул хайр дегенге сабахун нур деп жооп берилет. Кутман таң дегендей эле. Анан масаул хайр деген турат үчүнчү сүрөттө. Үчүнчү сүрөттө карай турган болсок, масаул хайр дегени кутман кеч дегени. Арабча маса деп түндү айтат, кечти айтат. Масаул хайр дегени кутман кеч дегени. Ага жооп катары масаун нур деп жооп беребиз. Төртүнчү сүрөттө карай турган болсок, төртүнчү сүрөттө ахлан ва сахлан деп турат, анан мархабан деп турат. Бул кош келдиңиз деген маанини билдирет бизче. Ага жооп катары ахлан бике же болбосо мархабан бике деп жооп кайтарабыз. Ахлан ва сахлан дегенге ахлан бике деп жооп берсек, ал эми мархабан дегенге мархабан бике деп жооп беребиз. Анан кайфа халука деп турат. 5-сүрөттө карай турган болсок, кайфа халука дегени сен кандайсың дегени. Же болбосо абалың кандай деген маанини билдирет. Ал эми кийинкиси карасаңыздар, кайфал хал деп эле кыскача варианты турат. Ал абал кандай дегендей эле. Ал эми ага жооп катары узунураак кылып бихайр ва алхамдулилlah. Жакшы, Аллага шүгүр деп жооп берсек деле болот. Же болбосо бихайр деп кыскача жооп берсек да болот. Анда эмесе биз мына ошол өтүлгөн диалогтордун аудиосун бир сейра угуп чыгабыз. واحد السلام عليكم وعليكم السلام. 2 صباح الخير صباح النور. 3 مساء الخير مساء النور. 4 أهلا وسهلا أهلا بك. مرحبا مرحبا بك. 5 كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف الحال؟ بخير. Анда эмесе угуп бүткөн болсоңуздар, биз кийинки 6-чы сүрөттү карайбыз. 6-чы сүрөттө мына мындай диалог турат. Масмука, анан исми. Масмука дегени бул арабча атың ким дегени. Арабтар мына ушинтип сурайт экен. Масмука, атың ким деп. Ага исми деп айтып туруп, анан адам өзүнүн атын айта берет. Мисалы үчүн исми Улукбек депчи. Исми Мухаммед деп айта берет. Мына ушундай. Аудиосун угабыз. 6 ما اسمك؟ اسمي. 7-ci сүрөттө карай турган болсок, 7-ci сүрөттө мындай сүйлөмдөр бар. Ташаррафна фурсатун таййиба. Ташаррафна бик фурсатун саида деген. Ташаррафна дегени бул мен сыймыктанам, сыймыктамын деген маанилерди берет. Мисалы үчүн биз бирөө менен тааныштык,
ал менен таанышканыбызга кубанычта экенибизди жана сыймыктанарыбызды билдиргибиз келсе арабча ташаррафна деп айтабыз. Тиги деле жооп катары ташаррафна бика деп жооп берип коет. Ал эми фурсатун тоййиба дегени сага жакшы мүмкүнчүлүктөр болсун, ийгилик болсун деген маанини билдирет. Муну англисче good luck деп айтып жүрөбүз. Орусча удачи дегендей бир маани берген сүйлөм. Фурсатун тоййиба деп айтышат экен арабтар. Ага жооп катары фурсатун саида деп айтышат экен. Фурсатун тоййиба десе, фурсатун саида деп. Анда эмесе аудиосун угабыз. 7 تشرفنا بك. فرصة طيبة. فرصة سعيدة. Биздин 8-сүрөтүбүз 8-сүрөттө илаллиқа ма'ассалама деген сүйлөм турат. Илаллиқа дегени бул жолугушканга чейин, көрүшкөнгө чейин деген маанидеги сөз. Ма'ассалама дегени кош бол дегени. Буга жооп катары ма'ассалама кош бол, фи аманилла Аллахка аманат дегендей айтылынат. Илаллиқа ма'ассалама. Ма'ассалама фи аманилла. 8 إلى اللقاء. مع السلامة. في أمان الله. Биздин 9-сүйлөмдөрүбүз бул сүрөттөгү ма джинсиятука мин айна анта деген суроо. Ма джинсиятука дегени улутуң ким деген маанини билдирет. Ал эми мин айна анта дегени сен кайдансың дегени. Ага жооп катары ана мисриюн же ана мин мисра деп айтылынат. Ана мисриюн деген мен мисирликмин дегени. Ана мин миср дегени мен мисирденмин дегени. Эми бул жанагы колдоно турган болсок, ана кыргызиюн деп айтсак, мен кыргызмын дегени. Ана мин Кыргызстан десек, анда мен кыргызстандыкмын деген маани чыгат. 9 ما جنسيتك؟ أنا. من أين أنت؟ أنا من. Demek biz mına ошол kim кайдан экенин билдире турган сөздөрдү үйрөнүп алайлы. Мисалы үчүн араб тилинде кайсы бир жердин аталышына я тамгасын улап коюу менен ошол жерге таандык экендигин, ошол жерден экендигин билдирген болот. Мисалы үчүн 10-сөздү карасак, Туркия деп турат. Туркия деген сөздө мисалы үчүн яны уланганын көрөбүз 11-сөздө. Турки деп турат. Туркия дегени бул Туркия өлкөсү болсо, ал эми Туркиюн десек, анда туркиялык деген маани чыгып калат. 12-сөздө Ас-Саудияту деп бул өлкөнүн аты, Саудия өлкөсү. Ал эми Ас-Сауди десек, анда Саудиялык деген мааниге өзгөрүп калат. Эми ошол эле мисалы үчүн Мисыр деген бул Египет өлкөсү. Анын аягына я менен плюс та кошула турган болсо, анда Египеттик деген маани чыгып калат, бирок бул аял тегине колдонулат. Женский родко ушундай та кошулуп айтылат. Мисриятун деп. Либия дегенге Либиятун. Ливия, ливиялык деген маани чыгат. Анда эмесе биздин сабакты көрүп бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Кийинки биздин сабактарга жолугушканга чейин сиздер менен сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.